Бүгін мейманым Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артиси Кайрат Пирмбердиев. Вроде мен таланттуу элемин болуш керек депчи. Анан кийин неге мен ырларым бааланбайт? Ошо азан чакырган учурда эртең менен таң атпай кыйкырып атканда бир өзүнчө дүйнөбү ал деле. Жаман көрүү менен көз карашта боло баштаптырмын да өзүмчү. Балким мен деген эгоң чоңойду. Текеберлик пайда болду. Акырын камчы менен чапкандай кылчу мындай. Ооба, кыйынсың досум деген сыяктуу. Ошондо мындай кол шилтеп өлүп кетпесиңер деп басып кеткиң келген жокпу? Султан Мирбек акбарларды айтып атасың. Айтып атканда. Аябай дүңгүрөп анан Курал Чокоев менен болгон окуяда аябай ылдый түшүп тепкиге алынып калган эки ашка сезим да. Неге оралдым ошол жака депчи мындай. Барбай эле койсом болмок деп. Анан кээрлер үнтөрөт. Куралга кошулбай курал бузат. Шиши жарылган топтой отуруп калдык да. Ошол убакытта айтчы. Бардыгыбыз ошол мыйзам бузуунун ичинде болуп калдык да азырчы. Аскар Акаевди айтып атасызбы? Бир 2-3 класс болгонго чейин мен эсимде бар бир сонун жашоо болчу. Муш өзгөчө бир чын азыр мен ошол кезде жомоктоогудай элестетем да. Саламатсыздарбы урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы кызыктуу адамдар менен бейне ачмай, жан дүйнөнү чыгармай темабызды улантабыз. Бүгүн мейманым Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артиси Кайрат Пирмбердиев. Саламатсызбы, Кайрат? Саламатсызбы. Ошо эмгек сиңирген артиси деген нерсе сизге мындай шык береби же тескерисинче эле уялып кетесиңерби? Экөө тең бар, чындыгында. Шык берет дагы, ошол эле учурда жоопкерчилик берет да, анткени деген анда дагы ыр чыгарышым керек, мындай элге сиңе турган, элдин жүрөгүнөн орун таба турган ырларды чыгарышым керек деп ушундай бир жоопкерчилик дайым жүктөп турган сыйт да. Анан кээде ойлоп кетем, ушу эмгек сиңирген артистинди албай эле койсом жакшы болмок окшойт депчи. Анткени чындыгында эле мен голоско барып келгенден бери ооба жакшы ырларым чыкты, көк бөрү, айылыма мындай элге жагат. Көпчүлүк учурда жолуккан адамдар айтышат, байке сиздин көк бөрү деген ырыңыз аябай жагат деп. Анан айтышат, бирок ошол эле учурда мен ойлой берем, дагы чыгарсам болмок деп эле ушундай. Билбейм, жашоодо мага бир жетпей атканса эле дагы ыр чыгаргым келип эле ушундай боло берем да. Сен мындай тубаса талантсың да? Ырды да жазасың, сөздү да жазасың. Үнүң дагы природный жаратылыштан өзүңдүкү ушундай. Ушундай сон талантсың, бирок мындай сен мындай ичиң күйбөйбү? Те голоско барып, чет өлкөгө чыкканда гана сенин атың чыкты, ага чейинки эмгегиң мындай көп деле бааланбай, салмак ошактан келди деген нерсе. Ошол голоско чет өлкөгө барганга чейин ичим күйчү. Мындай ойлой берчим да, мындай вроде мен таланттуу элемин болуш керек депчи. Анан кийин неге мен ырларым бааланбайт деп ушундай боло берчим да, уйгу болуп ичименчи. Ал жака барып келгенден кийин кандайдыр бир тынчтанып калдым. Тынчтанып, эс алып, анан азыр ошол мурунку кездеги, ошол кездеги ойлор, жанагы мени мага жүк болуп жүргөн ар кандай баягы күйүттөр деп коеюнчу, мушаймандыктардын баары кетип калды да. Азыр эс алып калдым. Анан кийин баардыгын мындай жеңил көз караш менен карап калдым. Мүмкүн ал жаш курактын өтүшү дагы окшойт да. Жашыраак кезде баары бир деле күйүп жана бересиң да, ар бир нерсеге элечи. Менин оюмчачы, Кайрат, сен деген өзүңө өзүң ким экениңди далилдеди. Мүмкүн. Балким ага чейин эмнеге мени эл байкабай атат, балким мен жетишерлик деңгээлде таланттуу эместирмин деген бир нече болсо керек да. Анан ал жактан элдин баары "О, Кайрат" дегенде сен мени ушундай масштабта мени колго алып ушундай баалап атса, демек мен таланттуу экенмин деген тынчтануу келсе керек, Биринчиден өзүмө өзүм, Өзүң далилдедиң болуш керек. Ошон үчүн эс алып калдым окшойт. Ишылса азыр кандайдыр бир мындай жеңил көз карашта карайм. Анан эгер бир ырым
чыгарып туруп анан кийин алырым анча тарабай калса мейли эмкиси чыгат деп көз карашта карайм. Мыйзам ченемдүү карап калдың да? Ошондой карап калдым. Себеп дегенде баягы айлана чөйрөбүздү да карайбыз да биз. Айлана чөйрөнү караганда көбүлөр ырчылардыкы бардыгы эле хит боло бербейт да, бардыгы эле элге сиңип кете бербейт. Туура. Көп ырларды чыгарышат. Баягы между прочим дегендей, мага караганда ошол менин тегерегимдеги ырчылар менден аябай көп ырларды чыгарышат. Бир жылда бир 5-6 ыр жазып жиберишет. Анан кийин жаңы ыр чыгарыптыр деп угуп калабыз да. Бул хит болот окшойт деп, ушул ыр хит болот окшойт деп күтүп атсаң ал ыр унутулуп кетет да. Анан карап анан демек булар менден да көбүнчө эмгек салып атышат мага караганда деп. Тескерисинче мен ошол көз караш менен карап калдым да. Ошондо дагы булардыкы бардыгы хит болуп аткан жок деп карап калдым да. Мисалы ошол эле мисалы үчүн мен Нурлан Насипти байкайм, Мирбекти байкайм. Мирбек албетте биздин эстрададагы биз ойлой беребизби, чыгарган ыр эле хит боло берет деп. Жок, Мирбектин да кээ бир ырлары чыгат дагы унутулуп калат. Чыккан кезде ойлойсуң, могу ыр хит болот деп ойлойсуң. Жок, ал ыр унутулуп калат дагы, андан кийин 2 айдан кийин чыккан ыры хит болот да. Демек Мирбек сала берет да чыгармачылыкка. Улам ырларды чыгара берет. Ал коркпойт. Бул ырым хит болбой калса көңүлүм түшүп калат деп коркпойт да. Чыкпаса чыкпайт деп туруп экинчисин чыгарат да. Демек мен тескерисинче ошолордон өзүмө таалим алып баштадым да, ушинтип иштеш керек экен депчи. Мен болсо мурда мисалы ар бир ырга эле могу ырым чыкпаса мен билбейм эмне болом деген сыяктуу мааниде аябай болгон баягы энергиямды күчүмдү ошол ырга жумшай берсим да, андай эмес экен да. Бул баягы өзүң айтып кеткендей мыйзам ченемдүүлүк экен. Элдин деле өзүнүн табити бар, элдин угарманчылык табити бар. Бир ырыңды жактырбай коет, укпай коет. Бир ырыңды жактырып угуп алат ушундай да. Анан сен баягы айылда жүргөндө немеде мечитте азан чакырчысың, Ошо азан чакырган учурда эртең менен таң атпай кыйкырып атканда бир өзүнчө дүйнөбү ал деле? Ооба. Мен ошол кезде мектепти бүтүп аткан курактагы бала болчумун. 16-17 жаштагы бала болчумун. Анан кийин ал кезде фантазиядагы аябай укмуш иштейт окшойт. Анан кийин баягы бир ошол кезде диний материалдарды көп окудум аябай. Ошол ара мисалы үчүн пайгамбарыбыздын жашоо турмушу жөнүндө китептерди окудум. Анан кийин ошол кездеги баягы араб дүйнөсүнүн ичине сүңгүп кирип кеткендей жашачым да. Өзүм эле айылымды ошондой призма менен, ошондой лупа менен карай берчим да. Биздин айылдын ичиндеги болуп аткан окуяларды деле ошол призма аркылуу салыштырып карай берчим да. Мисалы үчүн пайгамбарыбыздын жашоосундагы баягы өзүнүн Курайшы уруусунан чыкканда, өзүнүн уруусундагылар каршы чыгып пайгамбарыбызга, анан уруу ичиндеги кагылыштар, бир гана пайгамбарыбызга эмес, алардын өзүнүн деле урууларынын ичинде кагылыштар боло беришкен да. Таарынычтар, айтышып кетмей ушундайларчы. Ошолорду биздин айылдагы уруулардын ичиндеги бир ар кандай ситуацияларга, кырдаалдарга салыштырып карай берчим да. Анан ошо азан айтып жүргөн кезде дагы өзүмдү ошол араб дүйнөсүндө жашап аткандай элестетип, мен өз негизи фантазиясы күчтүү адаммын да. Аябай мен ошондой кийинип кеткенмин дажычы. Андай ак узун кийимдерди кийинип кеткем да. Анан кийин ушундой эле берилип кеткем. Анан азан айткан кезде да таң атпай эрте туруп, күн чыкканга чейин баягы Кудайдан ырыскы күтүп, ушундай бир суранып ырыскынычы. Ар бир таңдын атканын укмуш эле бир майрам катары элестетип күтүп алчым да ошол кездечи. Бул таңды жашадык, демек Кудай бизди сүйөт экен деп ушундай кабыл алыпчы ошол кезде. Анан кийин азыр эми андай эмес, азыр жумуштар көп болуп, анан кийин түшкү саат 11ге чейин уктап салып атпайлы. Ал кезде андай эмес болчу. Таң саат 5те тура калып, мечитке чуркап барып, ал жерде намаз чакырып, айыл тынч эмеспи? Айылда айылдын башынан ит үрсө угулат го. Анан кийин көптөр айта беришчи, биздин айылда чоң да. Анан кийин узуну 8 километр. Биздин мечит айылдын ортосунда болчу. Аркы башында жашагандар айта беришчи, сен кече азанды сен айтып аттың беле деп. Микрофон жок да ал кезде. Мындай эле үн менен чакыр чыкты азан. Ооба десең, ооба, эртең менен уйду чыгарып атып сен азаныңды уктум дешип. Ушундайларды айтып беришчи да. Аябай мен дагы ошол кезде берилип, аябай кубанып айтчым азан. Ал дүйнөдөн анан кантип чыктың башка дүйнөгө? Ошол кез 2001, 2002, 2003 жылкы кездерде анан кийин баягы адам дүйнө таанымың чоңоюп баштайт да, улам чоңойгон сайын, өзүң чоңойгон сайын.
ар жак бери жакты көрөсүң, анан кийин эми чынымды айтсам, мен өзүмдүн мисал кылып айтайын, башка мусулман бир туугандарыбызды мисал кылбай, өзүмдү мисал кылып айтсам, мен кээ бир учурларда ушунчалык берилгенимен башка диндегилерге кандайбыр бир башкача мындай акарат келтирүүбү? Жек көрүү менен деп айтпайын, бирок жаман көрүү менен көз карашта боло баштаптырмын да өзүмчү. Ушунча берилип баштаптырмын да, анан кийин кандайдыр бир ичте ошол мусулман динине тиеше эместерге жат көз караш болуп баштаганымды сезип баштадым да, анан кийин ойлоп баштадым да, мүмкүн мен өзүмдү кичине токтотушум керек окшойт депчи. Негедир мен баягы ичимде кандайдыр бир жек көрүү, ненависть пайда болуп баштады. Адамзаттын ортосунда андай болушу мүмкүн эмес деп бир ичимде ойлор баягы болду да мендечи. Адамзаттын ичинде андай ойлор болбош керек. Бул дин болобу, тиги дин болобу, баардыгы эле Кудайдын жараткан адамдары да. Анан ошон үчүн бири-бирине тескерисинче сүйүү болуш керек го деп ойлоп баштадым да. Деп анан кийин кичине алыстап баштадым да ошол убакыттачы. Алыстап. Бирок ошол кездеги окуган материалдарым, диний материалдар баары эле эсимде да, бүгүнкү күнгө чейин. Бирден бир себеби ошол болду. Андан кийин андан тышкары эми биз мындай бытовой жагын айтайын эми. Биз эркекпиз да. Эркек болгондон кийин достор менен көчө тентип басчык. Анан кийин анча-мынча чылым чегип койчук дегенде, ал жагы дагы мындайча айтканда бузулуп баштадым дегендейчи. Анан кийин анча-мынча мушташтарга катышып каласың дегенде, ошентип отуруп эле алыстап кеттим да чын айтканда. Окуу, анан кийин окууга тапшырып кеттим. Анан окуудан дагы убакыттын баардыгы, мээнин баардыгы окууга берилип кетип, ошо мен алыстап калдым. Мындай окугандачы көп нерсени аңдап, билип, адамдарды көрүп, дагы башка китептерди окуп, өзгөрүүлөр, өсүштөр келди да, ал деле бир тепкич болду да, этап болду жашооңдо, Андан кийинки этаптарга өттүң да азыр. Деп ойлойм да. Негизи ислам динине байланыштуу материалдарды окуганымчы, мен чынын айтсам, аябай мен дүйнө таанымымды өзгөрттү дагы. Ошол эле учурда мисалы үчүн орусча айтканда честность, добросовестность, мондай адамга болгон жакшы мамиле, ошонун баардыгын мен ошол жактан үйрөндүм. Калп айтпаш керек, жанагы аманатка кыянат кылбаш керек деген көп нерселер, мисалы үчүн пайгамбарыбыздын хадисинде көп нерселер бар да, адамгерчиликке байланыштуу, именно сенин көчөдөгү адеп ахлак, жүрүм турумуңа байланыштуу нерселерчи. Ошол жактан аябай көп нерсени алгам да өзүмөчү. Чоң тарбия берди мага жашоодо. Что бирөөнүн көңүлүн калтырбаш керек деген сыяктуу, мындай жардам колуңду дайым сунуш керек деген көп жакшы нерселерди ошол жактан алдым да. Бир жагы ошол аябай мындай таразанын эң оор жагы ошол жагы да. Баары бир деле ислам дининен негизи баягы түшүнгөн адам, билген адам өзүнө только жакшы жагын алса болот да негизи. Сонун экен. Өзүң эле мындай кичипейилдигиң, ушундай жөнөкөйлүгүң менен башка кесиптештерден айырмаланып турчусуң да, эми концерттериң көп алып барып калдык, көп гастролдоп калдык экөөсүчү. Анан тетиги Орусияга бардың, дүңгүрөдүң, анан жан дүйнөңдө бир өзгөрүү болдубу? Мындай балким мендигиң, эгоң чоңойду, текеберлик пайда болду. Чын айтканда, кээ бир кездерде ошондой мындай ойлор келип калчу да. Кандай десем, мындай ким эле ушинтип болоска барып атыптыр деген сыяктуучу. Ошонун баардыгы мындай адамдын нафсизи окшойт да ичиндегичи. Сени ошентип азгырып берет да. Мына мен карачы, Россияга чейин барып деп мындай өзүмдү өзүм көтөрмөлөпчү. Анан бирок ошол эле учурда жана айтып атпаймынбы, мен өзүм кесиптештериме дагы карап ошого жараша дагы мындай салыштырып жүрөм депчи жашоодо. Анан ойлоп коем да, зато мен ушул кесиптештериме караганда ошончолук көп хитрым жок деп мындай өзүмдү кайра тартып турам да. Зато булар бияктан эмгекти кандай кылып атышат, мисалы үчүнчү. Жана айтып атпайм, алар талыкпай, акчасын да аябай, студияда убактысын да аябай иштешет да. Ошол кайрадан жок. Мен кыйынмын, бирок менден өткөн да кыйындар бар деген сыяктуучу. Андан тышкары негизи эле өзү ошол жөнөкөйлүк, тарбиядан окшойт да ал өзүчү. Анан кийин мен мындай тегерек четимдеги мен адамдарга да ыраазы болом.
келинчегим, досторум, апам мындай кээ бир учурларда айтып коюп турушат да, акырын камчы менен чапкандай кылыпчы мындай. Ооба, кыйынсың досум деген сыяктуучу. Бирок киши жөнөкөйрөөк эле болгон жакшы го деген сыяктуучу. Мүмкүн байкап калышат окшойт да менден ошол мамиленичи кээде. Анан кийин деп мындай ойлонуп калам да, что-то менден кетип калды окшойт депчи. Что-то өзгөрүп баратат окшойт. Өзгөрүп баратам окшойт деп. Анан кийин жана айтып коюшат, акча дагы адамды өзгөртөт деп. Мен эми анча бай деле эмесмин, байлык деле кеткен жокмун. Кудайга шүгүр, баягы үй бүлөмө жетет. Анан кийин мындай мен тескерисинче акчага мындай карайм да. Акча тийсе аны иштетип туруп көбөйтүш керек дегендей карайм да. Иштетиш керек, аны бир балекетке салып жиберип туруп айландырыш керек дегендей карайм да. Сон мындай эл анын ошол сен жаныңда туруп тим эле күйөрман болуп кошо ыйлап аткандарын көрүп аттык да. Анан эл арасында мындай сөз жүрөт да, ушу эл ага жолукканы кайраттын бактысы ачылды деген сыяктуучу. Анан мындай суроо келет да, чын эле вазир жакшы, хан жакшы деген сөз туура бекен? Мен негизи бул нерсеге туура эле көз караш менен карайм. Бир гана мен эмес, ар бир эле адамдын, кыргыз болобу, немис болобу, ким болобу, ар бир адамдын чөйрөсү баары бир деле өз таасирин берет. Мүмкүн бул единицы адамдар кандай учурда болбосо да өз көз карашы менен жашаган адамдарчы, алар анда алар айлана чөйрө менен эсептешпеген жекечил мүмкүн жалгыз адамдар эле болуп калышы мүмкүн да. Айлана чөйрөсүндө адамдар бар адам кандай болбосун чөйрөсүнүн таасирин алат. Чөйрөнүн таасирин алат. Ошон үчүн мен элан мисалы үчүн мындай менин чыгармачылык жолумда бир эле нерсени айтып кетейин. Мен сага ишенем, көзүм жетет, сен кыйнырчысың дей берчи да кечиккенде. Биз таанышканда эле ошентип айткан. Сен Казакстандан таанышканбыз да. Сен биякта эмне кылып жүрөсүң? Сен Кыргызстан эстрадасын жара турган ырчысың деди болот да. Анан кийин тажап кеттим мен ал эстрададан. Болбойт экен, что-то ырларым хит болбой койду деп мындай. Ошол кезде мен колумду таштап койгон кезим болчу да. Жок. Менимче сен али келечегиң алдыда, сен али далай жарасың дей берчи да. Ошентип өзүмө болгон ишенимди бере берчи да, мынтип элечи. Анан кийин сен не только Кыргызстан, сен дүйнөнү жарышың керек, сен үнүң аябай күчтүү болуп атпайбы деп эле ушундай сөздөрдү айтып берчи да. Бул деле болсо күч кылат да. Кандай сонун күч кылат? Ошол учурда досторум, мисалы жакын арадагы досторум деле ушинтип айтып берчи, каке сен үнүң катуу, сен Россияга барбайсыңбы деп эле ушинтип берчи да. Эмне кылып жүрөсүң биякта деп эле ушинтип. Ошон үчүн көп учурларда ошо чөйрө дагы таасирин берет. Учурунда сахнада аябай ынак, тим эле кандосум деген досторуң бар эле да. Азыркы тапта ал нерсе эмне жоюлуп кеттиби же эмне болду, же сахнада достук болбойт бекен? Султан Мирбек акбарларды айтып атасың. Айтып экен да. Биз бүгүнкү күнгө чейин эле жакшы мамиледебиз. Жолуккан жерден жылуу учурашып. Ошо жылуу учурашып эле болуп атпайбы? Эмнеге? Мурункундай күнү түнү чогуу жүрүп калган деген нерселер жоголуп кетти да. Мына эми кара. Ал кезде бойдок болчук. Бир квартирада жашачубуз. Баарыбыз жаш балдар болчук. Ошон үчүн ошондой бир туугандай болуп аралашып жүрчүк. Анан кийин бир үй бүлөдө жашаган бир туугандар деле үйлөнүп, үй күткөндөн кийин бөлүнүп кетишет да, өз алдынча болуп. Ошол сыңар эле биз азыр мисалы жакшы бири-бирибиздин жакшылык жамандыктарга барып турабыз, жакшы сүйлөшөбүз, жолуккан жерден анча-мынча бирибизге жумуш таап беребиз, даже кызматташабыз дегендейчи. Ошондой эле жакшы мамиледебиз. Кече жакында былтыр Султан экөөбүз дуэтер чыгардык. Раматылык орун басар Кызалаков байкебиздин таласым дегендер. Бирок ошол клип тартпай калдык да. Ар ким анын да жумушу көп болуп калды, менин да жумушум толуп кетти, анан жетише албай калдык да клипкечи. Азыр деле жолуксак эле качан дуэт жасабыз дей беребиз. Келбейсиңби, дуэт жазбайлы деп. Ооба деп койло, кайра унутуп коебуз. Ушундай да. Жакшы. Мындай саясатта дагы жарандык активисттигиңди көрсөтүп жүрөсүң. Бир саясатчыларга өзүңдүн оюңду, пикириңди билдирип жүрөсүң. Ал тургай туура эмес багыт алып алган үчүн да кечирим сураганда учуруң болду. Мен аларга үмүт арткам, кечирип койгула силерди ала кеткеним үчүн деген сыяктуу. Анан ушундай учурларда дайыма эле эл колдой бербейт экен да. Ооба. Мисалы үчүн сага мен түшүнүп атам, баягы элдин үнү деп чогуу бир кыймылда жүрдүк. Экөөбүздүн тең оюбуз, тилегибиз бир.
элди туура нукка бурсак экен деген чебелек деген нерсебизди бири бирибиздикин көрүп отурабыз. Бирок ал нерсе көп эле бааланбай эл душманы катары каралып калганда учурлар болду да. Ошондо мындай кол шилтеп өлүп кетпесиңер деп басып кетким келген жокпу? Негизи бул жарандык активдүүлүктү мен чынын айтсам мындай кечирээк аңдап, кечирээк түшүнүп калдым да. Ошон үчүн кечирим сурадым да. Анан ошон үчүн жанагы кээ бир саясатчыларды колдоп, ырдап жүрүү туура эмес экенин түшүнгөн кезде ошонун баары аңдоо келди да магачы. Кандайдыр бир деңгээлде биз дагы өз таасирибизди берет экенбиз да. Ал концерттерди уюштурушат да жанагы шайлоонун астындачы. Ошол концертке көпчүлүк эли ошол баланча түкүнчө ырчылар келет экен деп эле барышат да. Ошол ырчыларды көрүп келеличи жүр деп. Анан ошол жерде отуруп ырчынын концертин көргөндөн кийин баягы отуруп калышты, көнүп калышты, анан саясатчынын сөзүн угушат да. Мактоолорун угушат, тиги обещания, сөз берүүлөрүн угушат да. Анан мүмкүн ошол аркылуу ишенип өзүнүн добушун баягы бюллетенге коюп коет да. Номер 3 демешетипчи. Демек биздин дагы таасирибиз бар экен. Ал биз ошентип колдоп жүргөн саясатчы эртеңки күнү айтканын аткарбай койсо, ал эл мүмкүн түшүнбөй калат. Олар дагы колдоп келбеди эле деп. Бирок негизи эле жараткандын мыйзамында, бул ааламда эч бир нерсе жоопсуз калбайт да. Бардык нерсенин өзүнүн эртеңки күнү бериле турган жообу бар, жазылып атат да анын баары. Жооп тартып калабызбы деп ал жагында ойлондум да. Ошон үчүн мен баягы былтырлары ошентип саясатчыларды колдоп ырдап жүргөн үчүн кечирим сурайм. Мындан кийин антип концерттерге катышпайм деп сөз бердим элге. Кудайым буйрса дагы деле ошол позициядамын. Андан тышкары эми жанагы көпчүлүк коомчулук түшүнбөйт экен, колдобойт экен деген маселеңе жараша мына мен мисалы үчүн 35 жашка келип көп ар кандай материалдарды окуп, ошол саясат, дүйнөлүк саясат, Кыргызстандын саясаты, ошого байланыштуу көп материалдарды окуп атып, анан бир кандайдыр бир мындай көзүм ачылып түшүнүп калдым да, мондай болсо туура эмес экен, мондай туура турбайбы депчи. Көпчүлүк жарандарыбыз мүмкүн окуганга убактысы жок, же окугусу келбейт, ошол материалды түшүнгүсү келбейт. Бул нерсе только ошол билим алуу аркылуу келет экен да, ошол түшүнүкчү. Анткени деген билим алуу эч убакта кеч эмес да, 90го чыкканча деле мээң иштеп атса билим алып берсең болот дегендейчи. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин жарандарыбызга, биздин мекендештерибизге бүгүнкү күнгө чейин деле кеч эмес деп ойлойм. Кандайдыр бир суроолор кызыктырып атса, ошону чукулап изилдеш керек да. Азыр тем более интернеттин убагы. Мисалы үчүн ошол эле демократия деген эмне, ошол эле люстрация деген эмне, авторитардык бийлик эмнени түшүндүрөт, тоталитардык бийлик эмнени түшүндүрөт, бийликтин вертикали, бийликтин горизонтали эмнени түшүндүрөт, эл бийлиги болуш керекпи, же бир кандайдыр бир саясий топтун, олигархи топтун бийлиги болуш керекпи деген түшүнүктөрдү только окуу аркылуу гана түшүнөт экенбиз да биз. Ошон үчүн мен биздин жарандарыбыздан, мекендештерибизден ошону гана күтүп калдым да азырчы. Адам өзү изилдеп, өзү тапмайынча каршылаш пикирлер боло берет экен да. Артист деген эле кылса, ушул жака кийлигишпесе деп көп айтышат. Мен ага деле мындай дайым эле жооп берип жүрөм. Артист, ооба, артист. Ал биздин кылган кызматыбыз, биздин жумушубуз. Андан тышкары эң биринчи кезекте биз адамбыз, анан кийин жаранбыз. Жаран. Анан мен ойлойм, ар бир жаран укуктуу жана милдеттүү ошол өзүнүн мамлекетинде болуп аткан көрүнүштөргө, ар кандай кырдаал окуяларга өз оюн билдирип, же болбосо позициясын билдирип, эмне себептен? Эң биринчи себептен ошол жарандар салык төлөөчү, бюджетти түзүүчү. Бюджет демек жалпыныкы. Жалпы баарыбыз элдики да алчы. Ортого акча салып аткандан кийин, так, тиги акча каякка кетип атат, эмнеге акка кетип калды, эмнеге бияка кеткен жок деген сыяктуу бир кандайдыр бир сөздөр болуш керек деп ойлойм да. Ошон үчүн эле жарандык позиция болуш керек деп мындай бүгүнкү күнгө чейин эле ошону кайталай берем да. 5-октябрга келсек, өлө кыйын болдук да бизчи. Жаңы күч келсин, жаңы жашоо орносун, кетсин кылдык да.
Андан кийин 6-октябрда эле шабайсың. Мындай шиши жарылган топтой отуруп калдык да. Ошол убакта айтчы, сынганыңды айтчы. Мындай жана кайсы бир белгилүү инсандын дүйнөлүк белгилүү менимче Рузвельтпи же болбосо Черчиллдин айтканы бар. Революцияны романтиктер жасайт, а пайдасын содагерлер көрөтпү? Мен эми азыр толук айткан жокмун, бирок ошондой мааниси бар да. Анан кийин ошону мына 5-6 октябрда эле өз терим менен сездим да ошону. Жон териң мененби? Жон терим менен сездим. Себеп дегенде сен деле жүрдүң ошол күндөрү. Биз аябай ушундай бир көкүрөк көтөрүлүп, үмүт менен баягы эл бийлиги орнойбу депчи, мындай эл бийлиги демократия болоюн деп атабызбы деп ошондой бир ишеним менен баргам мен ошол күнүчү. Анан эми чындыгын айтканда ошол жерге барган топтун талаптары президенттик этирүү эмес болчу да. Болгону шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, себеп дегенде көптөгөн сатып алуулар, көптөгөн мыйзам бузуулар болуп кетпеди беле? Ошонун баардыгын кайра изилдеп, тастыктап чыгып, акт түзүп, ар кандай бир баягы следственный баягы мероприятиялар деп коеюнчу. Ошондойлор болуп туруп, шайлоо жокко чыгарылып, кайрадан шайлоо болуп, анан кийин кандайдыр бир деңгээл эмес, толук эле менин көз карашым менен оппозициялык партиялар дагы эмеге парламентке кирсин деп биз ошону каалап барганбыз да. Себеп дегенде парламенттин ичинде дагы тең салмактуулук болбосо, кайсы бир учурда оппозиция элдин сөзүн бийликке жеткирип аткан оппозиция болбосо, көпчүлүк орунду жанагы эмедеги жогорку кеңештин ичинде көпчүлүк орунду бийликчил партия алып алса, анда тең салмактуулук болбой калат экен да, элдин үнү жетпей калат экен да. Анан кийин ошону каалап барганбыз да. Анан кийин өтө ашынып кетти бир четичи, өтө ашынып кетип, анан эртеси күн жанандай болуп кетти. Ошентип отуруп бүгүнкү күнгө келип калдык. Ооба. Бирок башкача элестетип баргам да негизичи. Ооба. Тилегибиз башка болчу. Мындай ой элестетип, менин күчүм боюнча азыр президент элдин суроосун, үмүтүн орундатып, элдин алдына чыгат дагы, ооба, мыйзам бузуулар болду. Мына мыйзам бузуулар болгонун тиги Борбордук шайлоо комиссиясы да айтып чыкпадыбы? Борбордук шайлоо комиссиясы мойнуна алып атат мыйзам бузуулар болгонун, сатып алуулар, жана форма 2 деген сыяктуу. Келгиле элдин мүдөөсүн аткаралы, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарабыз деген сыяктуу кылып, президент ошентип чыгып айткан кезде менимче эл тарап башкача болмок да. Башкача болуп, анан кийин мүмкүн эгерде ошондо президентке эл чын эле ишенбестик жарыялап атса, анда мыйзамдуу жол менен парламент аркылуу, импичмент аркылуу президентти отставкага кетирмекпиз. Бирок ошол мыйзамдуу жол менен болмок да. А биздики 5-октябрь түнү жанантип отуруп, ошол мыйзам бузууларга баарыбыз эле ошол мыйзам бузуулардын арасында бар болуп калдык да. Баарыбыз эле ошол жерде жүргөн топтагы, анан кийин ошол бийлик кулагандан пайдаланып кеткен топтагы дегендейчи, баардыгыбыз ошол мыйзам бузуунун ичинде болуп калдык да азырчы. Эми бул нерсе кийинки күндү тарыхта аябай изилденет, көрөсүздөр. Бул боюнча китептер, пособиялар жазылат. Мындай чоң топто анан деген бир топту башкарган бирөө болсо, ошону дил топ деле түшүнбөй эле ээрчип кетиши ыктымалдуулук чоң экен да. Ооба. Анан деген сел башка аяка акса ошондой агып кете берет экен да. Мен ойлойм да, биздин ооба биздин мүдөөбүз, жаштардын мүдөөсү жөн гана калыстык кайра келсин, мурункулардан тажадык, жаңырткыла, жаңы команда алгыла деген нерсе болду. Бирок ортодон ошол нерсени туура эмес багытка төңкөрүшкө түрткөн бир кыймыл болду да. Ооба, анан өзүң айтып кеткендей, көпчүлүктүн ичинде чын эле баягы көпчүлүк ошол кезде да кандайдыр бир эмоциялык деңгээли көтөрүлүп турат да баягы адамдын. Кан басымы көтөрүлүп турган кезде кеттик десе кете берет экен. Ойлонбой калат экен да. Ошол жагы бар экен да. Топтун опасный жагы ошол экен. Анан кийин бирок андай топтун опасный, кооптуу жагын биз өзүбүздүн гана эмес, дүйнөлүк практикада деле көрүп атпайлыбы? Мисалы үчүн былтыр жанагы Америкада тиги кара түстүү адамды өлтүрүп койду деп полицейскийлер. Ошондо топ өзүн башкара албай калбады. Канча деген бизнесмендердин жөн эле күнөөсү жок эле бир бизнесмендердин магазиндерин талкалап кетишти.
жөн эле көчөдө турган машиналарды талкалап кетишти деген сыяктуу, үй өрттөп кетишти. Бул топтун ошол апасы экен да. Анан мен эмнени байкадым, сен дагы өзүң пикириңди калтырдың. Ошол эле мурунку ажообуз келип кетти. Ошол бийликте турган адамдын бир чоң катасы, или ар бир эле адамдын чоң катасы бул мындай катасын, кетирген катасын мойнуна албагандыгы экен. Эгерде мен ойлойм да, экс ажообуз келди да, анан ооба туңгуч ажоңор мен болчумун, бирок туура эмес. Бир багыт алып алдым окшойт, моюнга алам. Мен элимден, кыргыз элимен кечирим сурайм. Балким кандайдыр бир билип билбей кетирген күнөөлөрүм үчүн ушундай багытка бөлүнүп кеткендир. Мен мына пайгамбар жашынан өтүп баратам, андай мындай деп мындай ийге келип, өзүнүн катасы менен Кыргызстанга келгенде беттешип, кечирим сурап, бир башкача көздү, башкача жан дүйнөдө көз көрүштү. Ушунча жыл Кыргызстанга келбей сагынып калды да. Ошол нерсени өлө күткөм да. Бирок антпей тескерисинче мен күнөөлүү эмесмин деп туруп кетип калганы бир бетке чиле Эмил Каптагаев андан кийин жазып чыкты го. Кыргыз элинин бетине түкүрүп кетти депчи. Ошондой элем да. Бетке чапкандай эле бир ырыстай болуп туруп калдың да. Аскар Акаевди айтып атасызбы? Аскар Акаевдин бийлик учурунда биз чоңойдук да. Мен дагы ошол күндөр өзүмдүн көз карашым, позициямды жазып чыккам Твиттерге. Андан кийин Instagram кээ бир баракчалар аны скриншот кылып чыгарышыптыр да. Анан мен ошол кездеги чоңойгонум үчүн мен баягы өз жон терим менен, балалыгым менен сезгем да ошол бийликтин узурпациясынчы. Себеп дегенде 91-жылы алдык эгемендүүлүктү. Мен 92-жылы мектепке бардым. Бир 2-3 класс болгонго чейин мен эсимде бар, бир сонун жашоо болчу. Муш өзгөчө бир чын. Азыр мен ошол кезде жомоктогудай элестетем да, бир 94-95-терге чейинки жылдарды жомоктогудай элестетем. Аябай кененчилик болчу. Анан кийин эле бир мындай бир айлантып жүргенсип туруп эле ушундай ачарчылык келди элгечи. Аны деген мен эле эмес, Назира сен эле эмес, 90% кыргызстандыктар билет да ошол жашоонучу. Гум помощь сурап калдык. Гум помощьту көбүнчө кайсыл өлкөлөр сурайт? Согуш болуп кеткен өлкөлөр сурайт, туурабы? Же болбосо бир катуу пандемия жүрүп кетип, жарымы кырылып калган өлкөлөр сурайт. А биз деген Союздан канча заводдор менен, канча металлолом, канча кен байлык менен, канча ошону баягы мураска алып калган мамлекет болчук да. Ошону менен туруп анан кийин кайры сурап калганда, менимче биз эмес, ошол кезде бизден улуу муун, ошол кезде бир 40 жаштагы адамдарга өтө эле аянычтуу, таарынычтуу болуш керек да. Анткени алар аябай күтүшкөн болуш керек да. Эми мына эгемендүүлүк алдык, сонун жашайбыз деп күткөн болуш керек да. Ошол кишилер аргасыз болуп калышты. Казакстанга барып, Россияга барып, жанагы клетка жана чоң сумкаларды көтөрүп алып, носки сатканга аргасыз болуп калышты. Балдары болсо биз мынтип көчөдө калып калдык. Айылда багылбай этиги. Далай мугалим ишин таштап алып кетти. Далай мугалимдер жумушун таштап кетти. Билим алсыздады. Азыр ошол учурдагы билим албай калган муун чоңойдук да азыр. Чынын айткандачы. Анан ошон үчүн чимкириктер заманы болуп атпайбы? Балким, ошондо карчы мына ар бир нерсе мыйзам ченемдүү да. Бир жерден эгерде ката кетсе, ал чоң ырбайт экен да, көрсөчү. Чоң нерсеге айланып кетет экен да. Анан кийин мүмкүн Аскар Акаев жеке өзү ошонун баарын кылган эместир. Тегереги болгон. Коллегиально кылышкандар. Бирок ошол кезде ошонун баардыгын башында турган адам болчу да. Анан кийин тем более 90 кайсы жылдары конституцияны өзгөртүп туруп президенттик бийлик вертикаль кылып салбады эле. Демек колунда эбегейсиз күч бар болчу да, ошонун баарын токтотуп салгангачы. Эрк керек болчу. Эрк керек болчу, өзүнүн эрки менен, сөзү менен, контроль менен ошонун баарын токтотуп туруп, жашоонун нугун башкага буруп кеткенге мүмкүнчүлүгү бар адам болчу да. Мүмкүнчүлүгү жок адамдар биз болчук. Биз жөнөкөй адамдар, тем более жаш балдар болчук. Биз ал кезде тиги жүгөрүнүн унунан бышкан нанды жегенден башка эч кубанычыбыз калбай калган да. Ошол нанды жегенге кубанып калганбыз да. Ондай анын үстүнө бир күнгө бир сыным жетет.
биртке үзүп жеп туруп суу менен ичип коюп ойноп жүрөчү көчөдөчү. Бирок ал кишинин колунда ошонун баардыгы эбегейсиз күч бар болчу да колунда. Бирок ошону колдонбой калды. Ошон үчүн бул таарыныч эмес. Кээ бирлер айтат да, таарыныч, кек сактоо, жакшылык алып барбайт жана башка депчи. Таарыныч эмес, Кудай сактасын. Азыр бүгүнкү күндө көпчүлүк мекендештерибиз жакшы жашап атат. Аны айтып кетпей болбойт да. Кудайга шүгүр жашайт. Эл өзүн ар бир үй бүлө өзүн бакканды үйрөнүп алды. Россияга барып иш кылып атат, Казакстанга барып иш кылып атат. Бияктагылар деле айылдагылар мисалы үчүн тала дыйканчылык менен иш кылып атат деген сыяктуучу. Ар ким өзүнүн оокатын кылып тың болуп алдык өзүбүзчү. Анан кийин кек сактап деле отурган жокпуз, андай делечи. Эмеле депчи. Болгону биз акыйкатчылык өзүнүн ордуна келсин деп ошону сурайбыз да. Анткени тарых акыры таразалайт экен да. Мүмкүн биз ошол күндү көрбөй калсак дагы, мүмкүн биздин урпактарыбыз ошол күндү көрүп калышы мүмкүн. Тарыхый бир кандайдыр бир жаза болушу мүмкүн да бул нерсегечи. Акыры акыйкатчылык орнойт. Мүмкүн бир адам келет, ошонун баарын талдап жүргөн, изилдеп жүргөн бир адам келет. Анан ошондо акыйкатчылык орнойбу деп ойлойм да мен. Биз дайыма эле сыйкырчы күтүп беребиз да, Кайрат. Бир адам келет. Ошол адам деги келбей койду да. Туура айтасың. Өмүр бою 30 жылдан бери бир адам келет. Балким ушу Бакиев оңдойттур. Балким азыр бул келди, Сары оңдойттур. Атамбаев оңдойттур. Көрсө, эми мына азыр айтып атпайм, эл өзүм багып калды. Көрсө ошол адам ар бир адам экен да. Ар бир өзүбүз да, сыйкырчы өзүбүзбүз. Эл ошону түшүнбөй атат да. Ар бир жаран экен. Өзүнчө сен айткан сыйкырчы ошо ар бир жаран экен, Ооба. Ар ким өзүнүн эшигинин алдын, өзүнүн үй бүлөсүн тың турмушка жеткиziп алса, мамлекет дагы өсөт экен да. Ооба. Мен мисалы үчүн аң сезимимди, ой жүгүртүмдү өзгөртсөм, дагы билим алсам, көп нерсени үйрөнсөм, мен байысам, мен тегеремдегилер байыса, анан биз баары эле кол кабышып эле мамлекетте жүрүп эле бутка турмуш кетебиз да, Ооба, салык төлөп атып эле. Салык төлөп атып. Эң son Кайрат, анан мен сага келели, кайра келип келсек, аябай дүңгүрөп анан Курал Чакоев менен болгон окуяда аябай ылдый түшүп тепкиге алынып калган эки башка сезим да. Те асманда болдуң, анан жердин түбүндө болдуң да. Сен жана айтып кетпедиңби? Көпчүлүк кемчилигибиз ошол катачылыктарды моюнга албаганыбыз депчи. Бул жалаң гана бийликтеги адамдарда эмес экен, ар бирибизде бар экен. Айрыкча ошо биздин кыргызда ушул мүнөзүбүз бар окшойт да, көк беттик, кээ бирлер айтып жүрүшөт тоң моюндук депчи. Бул өзүбүздө бар окшойт да, мен аны өзүмөн сездим. Кечирим сурагым келбей койду ошондочу. Чындыгында мындай кайсы бир капталдан карай келсекчи, биздин деле ошол кезде кылып койгон ишибиз туура эмес да, чын элечи. Эми биз коомчулуктун алдында жүргөн адамдарбыз. Ооба, албетте биз милдеттүү эмеспиз бирөөлөрдүн уул кыздарын тарбиялагангачы, бирок аргасыздан өсүп келаткан муун бизди карайт экен да. Бизди карайт, же болбосо бир атактуу спортсмендерди карайт деген сыяктуучу. Ошонун жүрүш турушун карайт. Кээде керек болсо мага Instagram жазып калышат. Байкем, о джинсовый курткаңыз жакты, мен да өзүмө ушундай алам дегендер бар да, мисалы. Демек биз мисал келтирген адамдар экенбиз. Анан ошондо кылганыбыз туура эмес болчу да. Бирок ошол кезде тим эле бир кечирим суроо, мындай бир оорго туруп алды да менчинчи. Анан кийин көпчүлүк баягы окуп каласың го, бул дүйнөдө эң оор ошо кечирим сураган дегенчи. Чын эле оор экен да. Кечирим сурагың келбей эле бир кандайдыр ошол менимче текеберлик мүнөз окшойт да. Текеберлик да албетте. Ошо нафси окшойт да. Ой, сеники туура эле депчи мындай. Ичиңде бир айтып атат, эчтеке эмес да. Ооба, эчтеке деле болбойт. Чындыгында биздин ошол чоң эле катачылык болгон. Ошол кезде айтып жүргөндөр, могу кылганыңар туура эмес дегендер туура эле айтып атышкан бир четичи. Бизге бирок ошолор башкача көрүнүп, эмне жамандык каалап атабы бизге дегенсип көрүнгөн да. Азыр мынтип ойлоп көрсөм, чын эле кечирим сураш керек болчу дагы. Ошо менен тынчымакта. Мен силерди ошол куралдын долбоорун бир чети түшүндүм да. Анткени куралдын оюн ар жагындагы таза оюн көрө алдым дегеним, мындай ар бир адам бет кап кийип жүрөбүз да. Ооба. Сыртынан баарыбыз жалтыракпыз, аяйбыз. Өзгөчө бул сахна адамдары калп эле элдин көзүнчө, камера көзүнчө акылдуу бол,
болуп кыйын болуп эле өзүнчө эле бирдеме боло беребиз го. ооба ооба. Бирок сен деле мен деле билем, кесиптештерибиздин ар жагында айрым учурда ит өлүп калган учурлар болот, бири-бирин ашат сөккөн учурлар болот. Биз деген баарыбыз адамбыз. Ооба, ооба. Ооба, эл адамбыз, бирок идеалдуу эмеспиз да. Ооба. Мен да сөгүнөм, сен да сөгүнөсүң жашоодо. Бирок курал деген, көрсөтөйүн деген нерсеси, маскаңарды чечкилечи бет кабыңарды. Балким ал анын ошо учурунда мындай жан дүйнөсүндө ушундай нерсе болуп аткандыр. Мүмкүн, Балким ал чындыкты чыркыратып чыгаргысы келгендир. Бирок ошону туура эмес оформление кылып алды да. Ошо оформлениядан болуп калды да, чын эле. Анткени туура эле айтасың, эми ал адам да. Баарыбыз эле эч ким идеалдуу эмес. Жанагы бир сөз бар эмеспи? Кыргыздын сөзү ал дагычы тиги адалсынган молдонун үйүнөн 6 камандын башы чыгыптыр деп атпайбы? Анан бул жөн эле келген сөз эмес да. Кыргыздар деген канча кылымдан бери жашап жүрүп, ошол башынан өткөргөндүн баардыгын нуска сөзгө айландырган да. Ошонун сыңарындай ар бир адамдын бир кылтыйган бир нерсеси жатат ичибиздечи, баарыбызда эле. Анан кийин туп-туура айтасың. Мен ушуга кошулам. Чын эле оформлениядан кетип калды. Анан кийин ошол эле учурда мен дагы айта кетейин. Ошол учурда ошол ушул кылганыңар туура эмес деп туруп, анан бизди эменин ичинде, директтин ичинде ашата сөгүп атышпайбы аларчы? Туура эмне кылып атасың, эшек деп туруп сөгүп атат. Ал деле демек анын ичинде деле өлүп калыптыр да. Менден ким калган жоксуң деп атасың да. Анан ошон үчүн мүмкүн кечирим сурагым келбей койду, бирок кечирим сураш керек болчу. Мен азыр деле өзүмдү ошого мындай бир учурларда аябай ыңгайсыз сезип кетем да. Ушу эмнеге оралдым ошол жака депчи энди. Барбай эле койсом болмок депчи. Жок, ал деле сабак. Ал деле сабак. Ошол болуш керек болчу. Балким сен ошол сабактын кечиримдүүлүк эмне экенин үйрөнгөндүрсүң. Анан кээ бирлер мынтип берет, куралга кошулбай курал бузат. Мен куралды көп жылдан бери билем да. Куралдын ички жан дүйнөсүн билем. Куралдын таза ичиндеги ойлор эмне жөнүндө болуп атканын билем. Анткени биз канча убакыт сүйлөштүк да. Мисалы, азыр экөөбүз интервью алып атпайлы, ошонун сыңарында эле камера жок отуруп алып сүйлөштүк да. Ал экөөбүз бирибизди мындай бир туугандай эле билип калдык да. Ошон үчүн мындай ооба эми кошулба десе эле кошулбай койбойм да. Ал экөөбүз доспуз да баары делечи. Анан куралдын деле жанагы сен айткандай мындай жөнөкөй эле болгулачы деп мүмкүн чын эле ошондойчу. Көрсөткүлөчү өзүңөрдүн бетиңерди деп мындай мүмкүн. Анын үстүнө курал кичине бизде элдин арасында сөз бар го, орус мүнөз дегенчи. Ушундайраак да, мындай бетке эле айтып салат. Мындай ичине сактап калбайт. Ал жакшы сапат экен да көрсө. Ичине сактап калган адам таарыныч болуп эле бүкүтүк болуп жүрөр экен. Ириңдеп кетет да ал нерсе. Жүк болупчу. Курал тарс эле айтат беткечи. Болду, ошо менен кутулуп кетет ал. Жана негативдүү энергиядан кутулат да алчы. А тиги ошо бетке айткан сөздү уккан адам дагы жеңилдей түшөт, между прочим. Баягы экөөнүн ортосунда кандайдыр бир түшүнүшпөстүк болуп атсачы, бир адам монтип туруп бетке айтып салса, уккан адам да жеңилдей түшөт да мындай. Бул чындыкты айтып атат деп калат да. Ошон үчүн андай адамдар да керек, куралга окшогондор дагычы. Неме бир жакшы сөз бар экен, непризнанный пророк дегенчи. Ал деген көп эле адамдар учурунда бааланбай, учурунда баркталбай, өлгөндөн кийин эле баркталып кетет го. Анан мен деген ошо учурунда баалап, ушунда барктаганды үйрөнөлү деген чакырык таштап атам да. Анан сенин талантыңа куштармын мен дагы. Сен тияка Кыргызстан желегин желбиреткениңе сыймыктанам. Бирок Кыргызстанга кайра келдиң, анан Кыргызстан сени мындай жөнөкөй көр турмуш менен кайра комбайнга салып салды да. Анан кайра баягы Кайрат Пирмердиев деген нерсе жоголуп баратат да, сен жөнөкөй карапайым эле Кайрат Пирмердиев эле болуп баратасың да. Анан сени мынтип карап отуруп кээде ичим ачышат да. Жөн эле жеке эле сен эмес, сага окшогон дагы толтур таланттардын Кыргызстанда жөн эле көмүлүп атканначы, күнүмдүк көр турмушка көмүлүп атканына жиним келип атат да. Анан иттей кайра айтты, көчөдө айттым сага, Кайрат, сен биякта, сен признание биякта, сени Кайрат дешпейт.
сен андан көрө чет өлкөгө барып о кайрат эле боло берсең эмне болбойбу ошактан деле кыргыздын желегин желбиретсең деп атсам сен бияктан мектеп аштың деп атпайсыңбы ошону айтып берейин андан тышкарыда көр турмушка кирип албадымбы азырчы бизнес деген көр турмушка кирип алдым ана оңой олтоңго окат эмес экен ал ар бир баскан кадамыңды кылдаттык менен кылып ар бир чалууң менен баягы убактың баарын алат экен алчы а бирок мен анын артында мындай өзүм жеке ичимдечи оюмда анын артында чоң нерсе жатат да себеп дегенде бул биздин Академия Роста деген сайкалды досуң дебедиңби Академия Роста деп биз могу өсүп келаткан муунга биздин ини карындаштарыбызга кандайдыр бир жөндөмдүүлүктөрдү үйрөтүп кетүү максаты да булчу анан кийин мисалы үчүн мектептен берген билим башкача да мектептен берген билим системно эле берилип калат экен да илгери система салынып калган ошо боюнча эле мону окуп болду ушул сага жарайт сени адам кылат ушул деп коет экен да анан азыркы заман деген башкача азыркы заман өсүп кетпедиби өнүгүп кетпедиби технологиянын заманы болуп кетти а биз деген биздин билим артта калып калбадыкпы бизде баягы 80-жылкы билим менен калып калбадыкпы ошон үчүн азыр мисалы үчүн жана менталдык арифметика деген бизде сабактар бар менталдык арифметика десе көптөр эмне математик кылайын деп атасыңар биздин балдар деп ойлойт жок менталдык арифметика аркылуу жаш баланын ичинде бекитилип турган потенциал бар да ар бир адамдын потенциалы бар таланттуу болот да негизи эле эч бир адам бул дүйнөгө жөн эле төрөлбөйт ар бир адам өзүнүн бир миссиясы менен өзүнүн бир күчү менен төрөлөт да ошону ойготуу эле максаты менталдык арифметика ошол экен способностьтарын таланттарын потенциалын ойготот экен да ичиндеги болгон дараметинчи ошол эле учурда эйдетика деп коет тез окуп ошол материалды кабыл алуу да буну деген Американын Россиянын атайын кызматтары жана спецслужбалары колдонушат экен ошол аркылуу өзүнүн байкоочулугун өстүрүшөт экен да тез окуп кабыл алуу аркылуу анан кийин адамдын аң сезими памяти күчөйт экен да бир жака кирип келгенде тиги столдун үстүндө кызыл салфетка турган берде бир ручка турган тет жерде камера турат могу жерде көк жынсычан бала жаңы эле тамекисин күйгүзүп басып кетти деген нерселерчи шак эткизип эле алып калат экен да бул не только спецслужба жашоодо эле эң сонун демек эме болуп атпайбы жөндөмдүүлүктөр болуп атпайбы жашоого керектүү жөндөмдүүлүктөр бизнес кылууга керектүү ошол аркылуу биз могу буюрса өсүп келаткан биздин муунга кандайдыр бир ошол билим аркылуу бир өзүнүн ички потенциалын ойготуп күчтүү муун тарбиялагым келет да мен жеке оюмда мен ошон үчүн менин көз карашыма идеологияма туура келген үчүн ошол бизнеске алып урушуп атам да азырчы себеп дегенде көрсө күчтүү мамлекетти жарандар эле түзө алат экен жанатан бери сүйлөшүп ошол жыйынтыкка келип атпайлыбы жарандар эми биздин муун болгон менимче болгон дараметибизди колдонуп атабыз азыр мындан ашык кыла албай калышыбыз мүмкүн да бизден кийинки муунду эгер күчөтсөк тарбиялап туруп билимин күчөтүп аң сезимин күчөтсөк булар космополит болот булар дүйнө кыдырган дүйнөлүк адамдар илимпоздор болот ошол эле учурда ошол аркылуу мекенчилдигин жана патриоттуулугун да ойгото алса болот дагы алар келип туруп ушул мамлекетти өстүрүшөт да ошондой бунун артында деле чоң нерсе жатат кудайым буйрса эми азыр башталышы эле биз жана ийнени гана только саптап атам да азырчы аны тигелектин эч нерсени эчтеке тигелек ооба демек жакты да көчө ошо сүйлөшүп отурганда айттың да мен тамак сатканга акча короткон жокмун кийим тияктан чет өлкөдөн кийим алып келип сатканга акча короткон жокмун деп бирок мен ушунчалык жан дүйнөм менен билимди өрчүткөнгө акча короткум келип атат деген сөзүң аябай жакты да мага таасир калтырды буюрса чындап эле азыр бизнес жасайбыз десе баардыгыбыз эле тамак же болбосо кийим кечек дегенге басым жасап алдык да билимге азыраак болуп атат мага аябай ушул билим деп көксөп атканың ушул келечек муунду ойлоп атканың же болбосо сен деген кайсы гана өлкөгө барба сен чыгып кете турчу артистсиң да кайсы гана өлкөгө барба анан болбой тырышып ушу Кыргызстанга келип мейли элден тепки жеп бир күнү сөгүш алып ошентсең деле ушул жакты көгөртөйүнчү деп билимге казып атканың мага аябай жакты анткени жанагы сөз бар эмеспи критикуешь предлагай дегенчи биз мына 1 жылдан бери критика эле айтып атабыз да ооба
ай минткиле тигинткиле деп атабыз, бирок өзүбүз эчтеке кыла элекпиз да. Ошон үчүн мен кылайын дедим да, анан достойно сүйлөйүн дедим да, мына мен билимге салып атам, бирдеме кылгылачы дегендейчи. Бир четичи мисалы үчүн. Бир чети жанагындай келечекке болгон мен мындай баягы илгери биздин айылда тиги жана көчөдө братандар деп коюшат го. Айта бериши, врачка арканды алыс ташта депчи. Ошонун сыңарындай болуп алдыга таштап атам да, көз карашты тетияка бир 50 жыл алдыга таштап атам, 20 жыл, 30 жыл алдыга таштап атам. Ошол балдар чоңойгондон кийин бизнесмен болуп кетишип, успешный, ийгиликтүү адамдар болуп кетишип, акчаны көп тапкан адамдар болушуп, анан алар мамлекетке чоң-чоң салыктарды төлөп, могу жака чоң-чоң ишканаларды ачып, мисалы үчүнчү. Ошол эле бир билбейм, бир чоң-чоң цемент заводдорду же кирпич заводдорду ачышып, ошондой адамдар чоңойсо буюрса, анда кийин ошону карап отуруп айтат элем да, Кудайга шүгүр деп. Текке кетирген жокмун деп. Мо Баланчаев менин мектебимен окуп бүткөн деп айтканга сонун да. Сон. Жеке өзүң үчүн алдыга кандай неме койдуң? Өзүңдү кандай элестетесиң? Ким элестетесиң? Жан дүйнөң эмнени каалап атат? Мен албетте жан дүйнөм дүйнөлүк признание деп коет го. Ошо дүйнөнүн эли менин талантымды кабыл алганын каалайм да. Ал деген мени жашатып аткан максат ошол да. Мени дайым алдыга сүйрөп, анан кийин мен дайым камчылап аткан максат ошол да, эң биринчи максат. Менин үнүмдү дүйнө эли билсин, мен чыгарган ырларды дүйнө эли билсин деген максат. Анан кийин ошол деле бүгүнкү күндүн талабы да эми ошол нерсе деле финансылык көз карандысыздык аркылуу келет экен да, көрсөчү. Анан ошол эле бизнес, мисалы үчүн ал финансылык көз карандысыздык да, акчан болсо, анан кийин мисалы бизде Кыргызстанда ырлар эми Кудайга шүгүр арзан эле жазылат да, 500-600 долларга ыр-пыр аранжировкасы менен чогуу. 500-600 долларгабы? Мен салыштырмалуу айтып атам. Ошол эле Казакстанда бир ырды 5000 долларга чейин алышат. Окуй кечип калды. Ошол эле Россияда 10.000 долларга чейин ыр сатып алышат да. Анын ага салыштырмалуу биздин ырлар мизер болуп калып атпайбы? Туура. Анан кийин ошон үчүн ал жакка чыгыш үчүн финансылык көз карандысыздык керек да. Туура. Ал жакта ырларды жазып чыгарып туруш үчүнчү, мындай эч кимден көз карандысыз ырчы болуш үчүн. Мейли бир студияга кирип ырдап эметсең, анда баягы ошол студиянын куралы болуп каласың да, бирөөлөргө ыр жазып берип, ошого жазган ырыңа акча алчы. Эгерде сен өзүм ырымды өзүм түртөмүн деп ойлосоң, анда акча менен кыласың да ошонун көпчүлүгүчү. Бирок албетте эч ким аны жокко чыгарган жок, талант. Эгер сен ырың чындыгында татыктуу ушундай сонун ыр болсо, анда өзү эле чыгып кетет ал ыр. Аябай сон. Мен эмнени байкадым? Жанагы көк бөрү ырың адамдын канын кадимкидей кызытат. Өлүү патриоттуулукту ойгон, тим эле көк бөрүгө түшүп калганчы, мына Кыргызстанда кыйра тийгин келет да. Ошондой эле мен байкадым. Мен сени сүйдүм, анан сен мага күйдүң деген ырлардын ордуначы ушундай мааниси терең, сөзү мындай каймактуу, мындай жакшы ырларды жазсак, анан обону дагы бир башкача шайкеш келген сон нерсе болсо, экөө биригип адамдын жан дүйнөсүн ойгота алышы ыктымал экен да. Анан ошон үчүн ошол айтат элем да, биздин бу маданият адамдары элге таасирибиз чоң. Мен ушинтип мына азыр сен жан дүйнөңдү ачып атып, кандай сон ойлорду сууруп атып, көргөн адамдардын көкүрөгүнө үйрөн септирип атам азыр сен аркылуу. Сен болсо ырларың аркылуу ошонсең, аябай сонун ушундай. Экөөбүз тең эмнени түшүндүк? Саясатта кыйкырып, бул жарабайт, тигил жарабайт дегенден көрө, биз багытыбызды өзгөртүп, ушу элди ойготуп, элди тургузуп алсак эле, баары жакшы болот экен деген аң сезим келди да. Иштеш керек экен, талыкпай. 5-октябрь бекеринен чыккан турбуз. Ошол нерсени үйрөндүк мебиз менен. Түшүш үчүн барып турбуз да, түшүнүш үчүн. Бул калың катмарды көтөрүп, ойготуп, ушу калың катмарды билимдүү кылмайын. Башка бийлик мейли сонун укмуш келсин, баары бир оңолбойт экен да. Ошон үчүн сенин да салымың, менин да салымым абдан зор экен. Буюрса, ошол чын эле ошол чын болсо экен ошол. Анан кийин чын эле ушундай салмактуу иш болсо экен, мындай
бекерге текке кетип калбай деп ойлойм да. Бирок эге биздин бул сүйлөп жана кыйкырып позиция айтып атканыбыздын бекерге кеткени, бул азыркы бийлик өнүктүрүп жиберсе, анда ошол бүгүнкү бийликти колдоп аткан биздин мекендештерибиз келип туруп, сен колдоп атпадың беле? Мына көрдүңбү, сонун кылып койду десе, мен ал менен кошо ошол бийликти колдойм да. Кошочу. Мен туура эмес кылып турмун, кечирип кой деп айтам да. Мен да айтам. Ал үмүт менде деле бар. Мындай түпкүрүндөчү менден калпыстык кетип калса экен, менден ката кетип калса экен, ушу бийлик мага назлоо өнүктүрүп салса экен дейм да. Мага окшогондорго назлоо өнүктүрүп салса экен дейм да. Кээ бирдечи. Анан ошондо мен туура эмесмин деп кечирим сурасам экен дейм да. Анткени мамлекеттин, мекендин өнүгүшүнүн алдында менин жеке эгоисттик көз карашым эмне болуп калыптыр? Ошону айт. Эмне болуп калыптыр? Мисалы үчүн да, сен экөөсүн отуруп алып, сөзүбүз туура болуп калса экен дебейсиз. Жок, сөзүбүз туура болуп калса экен деген эмне кереги бар бизге? Туура. Мекен өнүксүн, биз туура эмес болуп калайлы. Тепселенди да калайлы, бирок ошол бүгүнкү бийликти колдоп аткан жарандарыбыз бактылуу жашоого жетсин. Ошол да. Бактылуу жашоо деген эмне? Финансылык көз карандысыздык, кааласа айлыгы жанагы тапкан акчасы ошончого жеткен үчүн дүйнөнү кырып эле Дубай-Субайга барып эс алсын, 300-чү Land Cruiser Toyota тепсин, мисалы үчүнчү, ошол жаран тепсин. Колдоп аткан жаран ошол бийиктиктерге жетсин. Кымбат кийинип ушундай жашап калсын. Мен макулмун, мен тебеленди да калсам да ошондо сүйүнөм да, наоборот. Мына мен көкмө турбаймын деп айтам да. Жөн эле колдобой аткан турбаймын деп айтам. Бир чети ошондо каалайм ичимен. Суранам, ошондой болсун деп суранам. Өзүмдүн менин сөзүм туурасынан чыгып калса экен деп күтпөйм да. Мен айттым эле го, ушул бийлик көтөрбөйт деп, кийин ушинтип калсам экен деп күтпөйм. Тескерисинче мен туура эмес болуп калганымды күтөм, бирок мекен өнүгүп кетишин күтөм да. Айтпайсың. Кайрат, аябай сонун. Дагы бир жолу ушул эфирден сен канчалык жүрөгүң таза экенин, канчалык ушундай сонун адам экениңди, мекенчил экениңди далилдеп отурасың. Сени бекеринен чакырган жокмун, көрөнгөң бар үчүн. Ушуну Кайрат менен аябай сонун маек болот эле деп көптөн бери кубалап атып, бүгүн жеттик. Бекеринен чакырбаптырмын. Абдан сонун маанилүү, маңыздуу маек куруп берген. Негизи ырчылар экирчи бириксе эле мындай жеңил желпи деп көнүп калышканда элдерчи. Көнөң канча сомдон алдың эле анан. Качан төрөлдүң эле анан каяка бардың эле деген сөздөр эмес да. Ушундай философиялык ой жүгүртүү, мекенчилдик сөздөр, башкача ааламга болгон көз караш, бул элге укмуштуудай сонун неме, урук. Буйруса. Аябай рахмат сага, бар бол. Сага рахмат. Ылайым ушинтип Кыргыздын мыкты чыгаан жигити болуп жүрөр. Сыйлайбыз, жакшы көрөбүз. Рахмат. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Пиримбердиев менен керемет маек болду. Пикирлериңизди, ойлоруңузду сөзсүз түрдө комментарийде күтөбүз. Анан каналыбызга катталып коюңуздар. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.